Assalamu алейкум. Арбаңыздар. Ақтаңдай қайрадан сіздердің назарыңыздарда. Ақтаңдай телекөрсөсү бұйыл туп-тура 25 жыл болды эфирге эл-тээрден шығып келгеніне. Біз Ақтаңдай телекөрсөсүндө негизинен элдик өнөрдүн туу чокусу аталган манас айтуу, төкмөлүк, дастанчылык, ырчылык, комуз черткен, ооз комуз кыскасы элдик өнөрдүн баарыны ушул сиздерге такай көрсөтүп келебиз. Бүгүн болсо бизде Ақтаңдайда ушул казынабызды байытып келген залкарлардын бири айтылуу залкар манасчы Абдуманап Сапаралиев абабыз өзүнүн шакирттери Нурислам Тынчтык менен бирге келип отурат. Бүгүн эми Манастын эң токотер жери баягы баалуу жеринен айтып бересиз. Өзүңүз кайсы жерден баштап бересиз, анан калганын балдар улап кетет, Куш келипсиз. Айтасың, рахмат. Мен бүгүн ошо Манас Баатыр менен Коңурбайдын беттешкен жеринен чоң азаттан айтып берем. Эң сон болот. Кана чогуу балан. Баатыр Манас ошо Коңурбай келбей калат экен деп капа болуп, көңүлү чөгүп, өзүнчө ошондо отурганда Коңурбай келип калып, кабак ачылып, ошол жерде уруш башталган жеринен айтып берейин. Кеннин Коңурбай алгара менен бол коюп, ат үстүндө зоң коюп, калың элге кабарын берип алган кез экен, аркасынан топтолуп атаңдын көрү Кытайлар келип калган кез экен. Муна сондо Коңурбай алдыга чыгып өзүнчө бөлүнүп калган кез экен. Берек жакта Манаска ошондо карап турсаң тим эле көрүнүп калган кез экен. Ошондо Манас карасаң капа болуп тур деле, көңүлгө муну тур деле, атаңдын көрүп бүндүгө уусу турган чоң алча бүгүн келбей калабы деп ошентип бер Манас ана мына дегиче көңүлүнө ойлоп тургуча бери жакта Коңурду алдыга чыгып келгенин Манас көрүп алыптыр. Муна шанда карасаң мыйыгынан Батырың ыржайып күлүп калыптыр, атаңдын көрү калчаны. Азыр өзүм барайын ошоң алгаранын үстүнөн аңтарагана сайып салайын деп ошентип Батырың карап мүнтүп турган жок. Алдындагы Айманбоз камчы сал деме, ак найзаны колго алып аяп аттан Батырың. Муна ошондо карасаң катырып жүрүп кал деми, тоодой болгон алчаны катырып туруп келсең найза менен сайып кал деми. Батырың найза салганда чарайынага чак этип, найза тийген жеринде найзаны этип кеткенде оңоло турган немеби Батыр Манас сайганда жоңоло турган немеби тоодой болгон чоң алча алгаранын үстүнөн атаңдын көрү дүнүйө учуп кетип калганы. Ошо турган алгара соорго барып жабышып минтип жатып алганы. Ана мына дегичең ачып көздү жумгучаң мына ошондо Батырың ондо ойлонуп карап турган. Эми муну жөн ойбостон Батырды азыр жетип барайын, атаңдын көрү Кытайдын эми кылыч тапкана башын алайын деп ошентип Батырың кылычын колдон алгычаң ачып көздү жумгуча ана мына дегиче батырлардын бири экен. Ошо Кытай ичинде кыйындардын бири экен. Атаңдын көрү ушул катырын өтүп келиптир. Ушу турган Манаска эми жетип алайын, ушу турган алчаны ошону бошотуп минтип калайын деп ошентип бакырып, башкача болуп акырып
мұносымның ұрыншу қату келіп алыптыр, наданы қолған қалыптыр. Мұнна сонда қарасаң, тодай болған айқылдың осында қапталдан ғана сайып қалып. Қапталдан айда чақ кетіп, мұносындың айқылдың төшіне келіп нақ етіп, қату тиіп қалғанда айқыл Манас батырың чың етіп кенебей баяғы тұрған найзаны қатын етіп қалса да, бұтсағына теңебей мұнас ентіп тұрғанда, бері жақтан баяғы Алмамбет менен Чубағың жаулып келген Қытайын жақын жолатпай артынан қуып алыптыр. Жақын елің алғанын қылыш таппасын алыптыр. Алыстағы батырды найзаменен қиратып, екі батыр жағынан сонда батырың кіріп қалыптыр. Батырлар кіріп қалғанда қаптап келген Қытайлар осында қашып қана жолға салып. Мұнда сонда қарасаң, найза сайған баяғы атаңның көрі қалбақты қату келіп неткені. Мұнда сонда батырың қайрап тұрып баяғы төске найза неткені. Найза тайған жерінде осы тұрғын қырағы қалбақтан келген баяғы тиіп алған жиніне тодай болған Манастың қайран айда сайделі қаталаң еліп түйделі. Мұнда сонда қарасаң, ұшып түсті жүгіріп атынан ғана қарасаң, чаңға ғана басы тығын. Сен теп тұрғанда бері жағын қарасаң, қалбақтың бары жабылып, бұсу тұрған Манасы тегеретіп алсақ деп, ұсу жерде ұсуны тегеле жөнеле жиынақ қылып салсақ деп, басын кетсіп алсақ, жевіл болса батырды тиріле қармап алсақ деп, жауыласып бақырып, жау деп, мөнді деп, жауылып кіріп алделі, жалғызда ұсын Манасты бақырып кіріп алғанда, жанындағың Алмамбет бері тұрған береге чуағын қоса кіргенде, осынан алмабас менен бір қойды алмамбас мылтық шаң етті. Мұна сонда қарасаң, Алмамбет үн жаңырып, жаңы кел Қытайды жанабас бақырып, өкі кел сапырып, оң жағын келгенін ойының Манас ортада ойып кер қалды әлі. Екі жақ келгенін атаңның көр баяғы Алмамбет мен Чубағың жойып кер қалды әлі. Қытайлар баяғы алдына жақын келе албай осыны сабылып қасым жөнедің. Сабылып қасым жөнесеп, қасым жолға салғанда, батыр Манас екілің осында минтіп қаранып, ақсайданы қолға алып, баяғы дискеспесін қарасуының үйіне кіріп кеттіп қалды ме. Айманбаз кірді чүлп етіп осында керіп алған кезінде, қарап тұрсаң Айманбаз балықтай бол үстінде түзіп қал кезекен. Мұнда сонда баяғы жаулып кел қалмақтары атаңның кер дүние ұсы тұрған Манасты емей қарын алам деп, судамын шығарбай осыды жайлап мен салам деп, жауалап алларың жаулып кер қалды еле. Арқасын болбостың қойдой бол Қытайың тегерек қалды еле. Найдамен жеткені емей сай алсам деп, жақындамен қалды еле. Мұнда сон айкөлің ортада жүр, қарасаң атаңның көр ұсу болған жер бу екен. Суға кір, су екен. Атаңның көр талдай бол, дөңгектер ағым жүр шарқырап. Мұны қарасаң балықтар бөлініп, айман бол тұяғы аралас көрініп. Мұнда сон қарасаң осында кемеде сезіп Манасым жақындап жерін алыптыр. Мұнда сонда қарасаң екі жақ Қытайлар еленіш түркіріп,
Oşana kıykırıp javılıp girip kalıp. Ay belli, var bolunuz. Emin muna şakirtleringizdi alıp geldiңiz. Şakirtleringiзден угалы, булардын Нурислам кайсы жерден айтып бересиз эми? Манас жаш кезинде жолой дөңгө каман алыпты, найза менен сайышкан жерин айтып берем. Жакшы болот анда. Кана чогуу угалы анда. Hey, kıran mannas жаш бала, аймоң боз озуң бур деме, тодой болгон дөңгөгө, токтолбой найзасын деме, жеттик бала батырың, жебеден нурун жеткени, жеткен жерден дөңгөнүң, кеңдир курдуң бети деп, өпкөнүн бер жак четти деп, жан жеринин тушу деп, өллөр жериң ушул деп, кандиче тойгузсыр найза, каттуу муштап өткөнү, дөңгө аттан түшкөнчө, кылкүрөң коштоп чыкканча, кудай беттиң көргөзбө, камышты көр, селди көр, каптап келген элди көр, карды жоллой бакарап, какандап уран чакарап, карды каттуу сал деме, кайнап келген көп балбан, манасты тегеректе бол демиңей. Ортосунда зор манас, уп-бултуттай көрүнөп, карына чыдабай, качып балбан бөлөнөп, аш бутаңга камчырып, эмми жоло ялпынып, түбү чачы сөксөйүп, жебүрчүдө өксөйүп, көрсө көңүл бөлүнөп, акыр соңган найзасы карагайдай көрүнөп, буттай темир корчалып, жекеге чыгып калыптыр, кезегин бер манас, былкылдабай турганы, жолой мыктап сайганда, манас кыйшак этип койбодуң эй. Ай балли, жакшы. Эми мынау негизи манас айтканда азыркы мезгилде кээ бир жалпы бүт Кыргызстан боюнча айтып атат да, сиз устат манасчы, залкар манасчылардын катарындасыз. Ошол катары негизи айтсаңыз да, кандай өзү негизи элге жеткиликтүүлүгү кандай болуп атат? Менин оюм боюнча жеткиликтүүлүгү мына телевидениелерден берип мурдага караганда, илгери Союздун малына кечеги бир 15-20-30 жылдын арасындагыга караганда, жакынкы жылы мына театр ачылгандан бери манаса кичине жан кирди десек болот да. Себеби бардык жактан өкмөт тарабынан, мамлекетибиз тарабынан көңүл бурулуп, мыйзамдар чыгып, мына быйылкы жылы мыйзам чыкпады. Ага чейин дагы ошо манасчылар менен иштеш керек. Жаш манасчыларды кийин келечекке муңдарыбызды ушу калтырыш үчүн булар үчүн шарттар түзүлүп, иштер жакшы болуп атат. Анан эми угуучулук жагы баягындай телевизорлордо, башка жактарга мындай көрсөткөндө, мынантип азыр көрсөтүп атпайбызбы? Ошондойлордо көргөндө мурдага караганда көрүүчүлөр мындай көбөйүп калды десек болот. Анан кийин муну жайылтыш үчүн бир эле телевидение эмес, жерлерге, мисалы үчүн жайлоолорго, элдин алдына, баягындай клубтун ичинде, баягындай жерде эмес, негизги элдер айыл аралап чыгып, ошондой кылып укканда көп болот экен да. Өзүң жакшы билесиң, алай жака барып, баягы жайлоолордо мынтип айтканда, элдер чакыргандай келип топтолуп калып угуп атышты да. Ошондой болгондо уга турган адамдар өздөрү топтолот экен да. Анан эми Жакшы да жетет, ал жерде. Ошондо кеңирээк жайылат, угуучуларыбыз да ошол жактан көрүп, анан кийин азыр манасчыларыбыз бардыгыбыз эле бирдей деңгээлде айтып калдык да. Мындай баягы тегиз эле бир айырма бирдей эле үндө кетип аткандай сезилет мага. Баягы устатынан үйрөнгөн шакирти бир анча мынча гана бир жерде өдө мындай мемелери болбосо, кайрыктардын. Илгерки Саякбай атабыздай, Сагынбай олордой болуп, берки Каба атабыздай, Шабай Азизовдей мындай уккулуктуу кылып, элдерге баягындай образга кирип, как өзүнчө баягы мемедей актерлордой болуп,
Саякбай атабызга окшоп кете албай атабыз, же ошолорго окшоп дагы жеткире албай атабыз деген ойдомун да. Эгер ошентип жеткиргенибизде мына ушу балдардан ошондойлор чыгат деген үмүт бар, ошентип жүрөбүз. Кана тынчтык эми келиң эми сизден угалы. Мен Алмамет Батырдын Манаска келип кошушун айтып берейин. Манас атабыздын жакын досу. Ушуну Манаска кантип келип кошулганын айтып берейин. Бир күнү Манас түш көрөт дейт, түшүндө кызык иш көрөт дейт. Ай талаада баратып ачалбаш кылыч таапtır, биринин Манас кылычты белине бекем таапtır. Ошо жолду бара жатканда жанындагы ачалбарс, жолборс боло калганы, соңунан ээрчип Манастын жолдош болуп алганы. Алаңгыча жолборсу ак туйгуну болуп кубулду. Абалап учсаң асманга, алып кара куш сүрү бар. Ошо кайра конуп колуна кубанта турган түрү бар. Кондурган бойдон колуна түшүнөм Манас ойгонуп, жакшыга жоруп ойлонуп, калың келди чакырып, ак боз бениң алдырып, бабединге чалдырып, жору дейт көргөн түшүмдү, коңур чечен ажыбай, кеп баштады жайма жай. Мен жоруюн түшүңдү, оңдосуң Кудай ишиңди, колуңа берген турбайбы, күтүп жүргөн кишиңди. Бул дүйнөдө жолдошуң, о дүйнөдө колдошуң, кошулат экен өзүңө, кан Алмамбет жолборсуң. Ал сөзүң айтып ажысы, бата кылды барысы, хан Жакыптын Манасы. Көңүлүң өстү жетилип, көшүлүп бою чечилип, калгадай кашка тиш, калайыктан башка тиш, кашкайып чыгып алыптыр. Ошондо Манас кеп айтат, азаматтар деп айтат, бекер жатып 5 ай чаң эки жака жылбадык, эркектин ишин кылбадык, ушак менен айыңдын айтылганын тыңдадык. Көй кашкалар аттанып, адырдан ар караталык, курбудан кулжаң аталык, кубанычка баталык. Кийигиздеп аңулап, талаага көнгөн курган баш, бут колу чечпей уктайлык, аттанган көнгөн курган баш, аяк чечпей уктайлык. Жан казан ашын сагындык, жан билбеген катынга жакшы эле жатып багындык. Кыргыл чалбак кайгарысы, кырк чоронун барысы, аңуулонуң эп көрүп, минер аттар шайлалуу, уруш чыкса кокус деп, бирден аттар байлалуу. Өртүгүң торко жаптырган, аттарынын бойнуна алтындан тумар тактырган, соот менен кыягы, аңуулабууда жүрсө да жортулчудай сыягы. Төрө Манас жолборсу, 400 жигит жолдошу, күндө кийик атышып, күлкүгө мыктап батышып, аркары кулжа куландың атып алып бүктөтүп, шаята берген желмаян ошо кара наарга жүктөтүп, медиан чөлүн басты эле, кайыпчынын мазарын жаңыдан Манас ачты эле. Кумбулактын белинен, даарат алган жеринен, кол башындай суур күчүк жаңыдан туулган табында. Көз ачылбас чагында, анда бакаймын айтат арыстан Манас көк жалым. Жорутуп жолдон табылган кут маарек болсун күчүгүң. Алакан жайып барыбыз коелуң атын кумайык. Чым жүзүнө чөп чыккан жерде мындай табылбайт. Кулак угуп көз көргөн элде мындай табылбайт. Бул кумайык чоңойсо жолдош болор өзүңө. Жолуккан ырыс кумайык, жолборстон кайра тартабы, асыл болот кумайык. Ач күн жатса таллада, кайып багат дечү эле. Эркек адам жолобой, ургачынын тазасы, зайып багат дечү эле. Антип багып албаса, мурадына бир күнү жетип калат дечү эле. Эч жанга дайынын билгизбей кетип калат дечү эле. Кубанды жыргап бер Манас кумайыктуу болгонго, кайтсамбы деп үй жакка ботомойнок жайыктан, көз салды карап чүй жакка. Ошондо казактан чыккан кайгырып, кадырлашы көкчөдөн каргаша болуп айрылып,
Uzak uzak жол басып, чыканак жерге салбастан, чөлметип уйкуң албастан, жалгыздык түшүп жадына, тили кургап таңдайга, ерини чарта кесилип ачкадан бооруң эзилип, жолдо келе Талмамбет айнектей көзү сүзүлүп, акыры жалган дүйнөдөн күдөрүң абдан үзүлүп, каралашкан казагым казак бердиң азабын, каңгып калган шум башым кандай жолду басамын. Жалындым Кудай өзүңө жайлуу жерден бир ажал жеткире көр өзүмө. Тоо түгөндүң уч болду, жол түгөндү түз болду. Жөлү чача бөлүнүп, Алмамбет анда дел болду. Жол сураарга жоро жок, айыл сураар адам жок. Жолдо турду дел болуп, күн жүрүш жактан тоо көрүп, көңүлү түштү түштүккө. Алмамбет салды сол жолго, Кудай салган чол жолго, ийри бүйрүү кара суу, булут көчсө көрүнгөн кара суунун тунугу, илек-илек көк кытан, ийри тумшук бир казан, суу кушунун баары бар саздуу жердин ээлеген. Ызылда кызгыч дагы бар, учса качса башка куш, ызылда кызгыч кашка куш, каттуу келип дүрүлдөп качыра бермей адамды. Качантан беркиң адатың аттатып кара сууларды. Алмамбет качты кутулбай тызылдаган кургурдан, кыжыры кайнап кырданып, кырааның алмаң сурданып. Суу көтөрбөй сиркеси кырааның алмаң сурданып. Ошо ызгычкаң айткан бир сөзү. Ызылдабаң ызгыч куш, канаттуудан сен жалгыз, кара баштан мен жалгыз, каңгып келем жап-жалгыз. Койсоңчу ызгыч кордобо, уяң менен ишим жок, жолумду менин торгобо. Дегенге болбой ызгыч куш, качыра берди күүлөнүп, кашайып жанның Алмамбет, колом сокко кол салды даң огалды. Өлтүрөң атпай ызгычты, сындыраң атты канатын. Эңип алып ызгычты, карап көрсө жогалы, бөдөнөдөй өзү бар, өтүрөйгөн көзү бар. Насият кылып ызгычкаң Алмамбет айтар сөзү бар. Тийбегинде сен болбодуң, титиреп жолум торгодуң, тийгенден гана оңгонуң. Сенден бетер мен дагы ажалга байлап башымдын алымды билбей оңбодум ой. Калбасын жетим балдарың, бир күнү жанга тийбей жүр, канатыңдын оңдоюн деп Алмамбет беренин. Кайнатма кара дарыдан, сүйкөй салып жаратка, кырмызы кытай дарыны, канатка кынай таңганы. Уяңы тапкын эми деп учуруп ийип, ызгычтын артынан карап калганы. Аң уулаган жеринен, ботомойнок белинен, акула минип бол коюп, манас кырда жол коюп, баятан карап туруп, оюн буга буруп, алдан бердиң бишара, таң уулап мында келишим. Аңдасам артык ишарат, түшүмдө көргөн кылычым, кылычымды кес кылган кудурет сенин кылышың. Түшүмдө көргөн жолборсум, Алмамбет өзү болбосун. Абынан көрүп айкөлүң, кайра чапты калкылдап, акула менен алкылдап, бою башын жыйнабай, өңүрү кеткен жалпылдап. Арыстан элдер сүйүнчү түндүктү тирер түркүгүң. Жолго чыксаң жолдошуң, жоо качырсаң жолборсуң. Алмамбет келет мен көрдүм. Армын өзүн айбатын арыстанга тең көрдүм. Аздырбай алып калыштын, акылын ойло баатырлар, айрылып калып көкчөдөй, арманда болуп бөксөрбөй, жергеңде жүрсө жектебей, окус жаман иш кылсаң осол көрүп кектебей. Чоголдук кылса көтөрүп, кейишке салса кечирип, түтөрдүң камын кылыңар. Арыстан арман албайып, келе жатыр калдайып. Башында жыга бөркү бар, падышалык көркү бар, ошо келе жатышы 28 жашы бар. Ошо манас баатырдын баатырланган кеби бар. Белиме таңуу 5 батыр, көк колот ылдый салыңар, көрүнмөстөн барыңар. Жаныңа жакын келгенден айгай салып, кыйкырып, коркутуп чыккын баарыңар. Алкындырып келиңер, акылын сынап билиңер. Жүткүндүрүп келиңер, жүрөгүн сынап билиңер. Ак балтанын чубагы, көлдүрдүн улу чалыбай, көлдүргүчүң ажыбай, сырттан сырга кутунай. Ак балтанын чубагы, ошо 5 баатыр гана салышты. Жанына жакын келгенде койбойм тирүү жаның деп коркутуп чыкты баарысы. Жакшы. Муну көп жаш манасчыларга да, муну улуу манасчыларды да ушул угулуп жүрөт да, көп угабыз. Анан кээде ушул өздөрүн токтото албай ушундай эме болуп калышат. Анан айрыкча аян берет дейт. Силерге аян береби? Кандай болду? Айтчы сен, Рустам, кандай болот?
биринчи 6 классында манас айт баштагам. Мен өз эжем малайга тоого чыгат. Түшүмдө тоого чыккан бойдон адашып чыштырман токойдун ичине кирип кетем. Ал жакта бир оронгон, бир арык чырайып сулуу бир аял чакырат. Ал Канике энебиз экен. Чакырып алып, кыргыз үйдүн ичине алып киргенде, ичи толула дасторкон болот. Мени төргө өткөзүп, мага кымыздан сунуп, ошо дасторкондон дамтат деп алып атканда, алыстан бир аттар менен дыбыраган үн чыгат. Бир маал деле эшиктен Алмамбет кирип келет. Алмамбет кирип тааныштырат. Мен ордумдан чочуп туруп кеткем да, ордумдан. Анан айтат: "Коркпо, бул Алмамбет" дейт. "Бул Манастын оңголу, жакын досу" дейт. Анан кийин ортосунда Манас өзү кирип келет. Кирип келгенде Манас менен тааныштырат. "Бул сенин атаң дейт. Бул Манас болот" дейт мага. "Бул Манас". Андан кийин аркасынан Бакай кирип келет. Кеңешчи болуп, аксакалдуу, алып, чоң кишилерден болот экен. Бакай кирип келет. Анан чогуу төрдө отуруп, маектешип, "Эми силер кыргыз эл, силердин келечегиңер алдыда. Сен эчтекеден коркпо. Өзүбүз колдойбуз, өзүбүз коргойбуз. Сен Манас айт, бизде жайыл, керек болсо ушундай дүйнөгө да чык, бизди таанытып, сени кыргыздардын урпагы колдойт. Сени өзүбүз колдойбуз, эч нерседен коркпо" дейт. Айбалли. Бул эми сен түшүңдө болгон нерсе? Аян берет. Анан бир ушундай жарыштарга барсам, бир күн, 2 күн алдын өзүрү кирет. "Сен жеңесиң же жеңилесиң" деп. "Бирок коркпо, эми болуп турат" дейт. Бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт дейт. Эми жарышка деле капа болбойбуз, эми утсак деле, утулсак деле. Ал жарышта ушундай болуп турат. Тынчтык сендечи? Мага мындай көп кирбейт мага. Мага эми 5-класста айтып баштагам эле, мындай районго чейин чыгып. Ошондо агай менен жаңыдан таанышып чыгып аткан маалда да. Агайым келип мага сабак берип атканда, Манасты эми өзүм жаттай баштагам да, кызыгып, китептерди окуган кээ бир жерлерин окшоштуруп айтып кое берем. Азыр дагы окшоштуруп адашып кетпедимби? Кошуп коесуң. Мага ошо 5-класста каникулда кирген түшкө. Мен эми уктуп атканымда келишкен Атчандан. Эми мен талаада уктуп аттым да, талаада уктуп атсам эле келип, найза менен Сайыргиде болуп айтпайсыңбы деди да. Чочуп ойгонуп кеткем да ошондо. Анан ошодон айтыш керек экен да деп ойлоно баштап, кийин китептерди көбүрөөк окуп, көбүрөөк жаттай баштадым. Бул эми көбүнчө аян менен айтылат да, туурабы? Бардык эле илгертеден айтып келген биздин Манас аталарыбыз, бабаларыбыз, Саакбай атабыз, Шойке, Сагынбай, негизи ошо Бердибек, бардык аталарыбыз деле ошо аян менен айткан да. Аян келип, кээ бирлери айтпай, мисалы үчүн Саакбай атабыз айтат, мурда айтпай жүрүп, анан кийин ушу буулуп, түшүнө кирип, андай болгондо ошо бир кара таштын жанына барып отурганда ушундай кирип, ошо жерде кадимкидей элинде болгондон кийин, анан түлөө кылгандан кийин барып, анан айткан дешет. Ар жерде. Анын сыңарында бизге деле биз эми чоң Манас аталарыбызды ээрчип жүргөн жокпуз. Биздин чөлкөмдө Манасчылар жок болгон үчүн, анан кээ бир болгосо да билбей калган экенбиз. Алар менен кошо болбодук. Биз ошо Саакбай атанын телефондон баягы патефондон угуп, анан чоң энем мемеси менен жомогун айтып, ошол негизи чоң энем эме кылып жүрүп, айтып жүргөн маалда, анан кызып баягындай болуп калган маалда ошо кеңири уктап жатканда эле түштү. Мемеде үйдө эле кеңири жатканда түнү. Уктап атканда кадимкидей эле 3 баатыр келди. Кимиси ким анда билгенде эле өзүмчө ушул элестеп коем. Алмамбет Чубак Манас болсо керек деп коем да. Ошондой баатырлар келиптир аттар менен. Уктап аткан жеримде мен же Кытайдын бир солдаты же башкасы мен өзүм да. Найза менен келип туруп, "Эмне жатасың? Азыр ушул жерде эме кылабыз. Айт Манасты" деген да. Деп алиги айтпай, көп айтпай жүрүп калгам.
Manasты мындайча айтканда көп ашты bir жарым жыл, 1 жыл ушундай айтпай өзүмчө ушундай таштаган ошондой түш көргөмүш келип калат. Бизди айта жүр деп элге чочуп ойгонуп кетип, кадимки элге азыр эле мына өңүмдө болгондой болуп, көзүмдү ачсам деле көрүнүп барып анан жоголгон да. Анан ошо жерден мынтип отуруп алып, туруп эле анан ошондо айткам. Бул жакшы экен да. Бул көпчүлүктө айтылып жүрөт да. Себеби бизде мен жаш кезимде атамдын эжеси бар эле, Рамалы Кырыс деп эжебиз бизге аябай көп жомок айтчу да. Негизи Манас деле баягы ошол жомок көрсө көп баяндардын баардыгы бүт улуу ушул биздин Манас, Семетей, Сейтек башкалардын баардыгы биздин баатырларды деле ошол жомок аркылуу деле көп бизге жеткирген экен илгеркилерчи. Азыр негедир жомок жакшы айтылбай калды да. Ошодон мен мына балдарга да тез жетет эле, же болбосо баягы мектептерде, садиктерде же башка жактарда жомокту көбүрөөк айтыш керек да. Ошондо Манаска дагы тез кирип кетеби деген ойда. Ооба, негизи өзү сен айткандай мына бала бакчаларда көбүнчө жаш балдардын ошо кичинекей мезгилинен баштап ушу Манасты кара сөз түрүндө жомок кылып, анан аралаштырып кетип атып, жомок кылып, айтып кетип атып, анан кичине ыр кылып, Манасты мында кылып, кайра жомок кылып, ошол бала бакчадан көп бала бакчалардан башта турган болсок, дайым өздөрүнө сиңирип барабыз да. Анан кийин Манас жөнүндө түшүнүк пайда болот. Бизде эми азыр мына өзүң билесиң, эсирдин балында эч ким Манаска көңүл бурулбады. Анан бери берки 30 жылдын ичинде деле жакшы көңүл бурулбады. Анан илгерки баягы бизге Манас айтып берген, сен айткан жомокчу энелерибиз, аксакалдарыбыз жок болду. Анын аркасынан биз айта тургандар айтпадык. Анан кийин ал жоголуп кетти да. Эми биз ошентип кайрадан мына балдарга үйрөтүп, ошол детсадтарда, ошол бала бакчаларда ошондой кылып баштасак, келечекте дагы бир 20-30 жылдан кийин ошо балдар 10 жылдан кийин али балдар угуп, кызыгып, ошо китептерди окуп, анан угуп, анан кийин көбөйөт деген ниет менен эми ушинтип жетилешип жүрөбүз. Эң сон мына кадырман калың журт, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бүгүн биз Манасты жөн эле айттырган жокпуз да. Негизи Манастын ушул элге тезирээк жетиш дагы бир ой пикирлерибиз да бар. Көпчүлүк учурда Манас айтышат, карап отуруп эле баягы ошо кулактын учунда эле калып кетип атат да. Ошого мына жанагындай жомок кошуп, аралаштырып, кара сөз менен анан айтса аябай мындай тезирээк да жетет деген ойдомун. Себеби мен Манасты окуп, андан сырткары баягы Ашым Жакыпбековдун кара сөз менен жазганы мага аябай жетет да. Себеби аны мындай так түшүнөсүң да баягы жердечи, кара сөз менен. Ошо кара сөз менен да тезирээк жеткириш керек. Себеби мына Шайырбек Абдырахманов айтып атпайбы жанагыдайчы, кара сөз менен айтып атат да. Ушул дагы элге тезирээк жетет экен, аябай угарман көрөрмандар көп болбодубу. Эми мына көрсөтүүбүз билинбей соңуна жакындап калды. Дагы бир жеринен жакшы үзүндү бир айтып бериңиз эми. Ошо илгери эле биринчи баягыдан бери айттык. Баштаганда мен да Манасты айтканда жаш кезегимден баштаганда үйрөнгөндө, энем үйрөткөндө ошо бала чагынан үйрөтө баштады эле. Ошосуңарда отуруп мен бала чагынан айтып, жаштыкты бир эске салып коеюң, кайрып коеюн. Биз да бала чагыбызды эске салып алалы. Өзү баягы теманын калганын улап айтсамбы дедим эле, аны улабай эле ушул бала чаг, Манастын бала чагынан ошо кандай болуп, баатыр болуп, бизди коргой баштаганынан, кичинесинен баштап калмактын балдары менен урушуп, аны кой десе болбой атасы. Балда калмактар келип сени өлтүрүп кетем десе, өлсө өлөйүн. Бизге качанга дейин кордук көрсөтөт, бу калмактар менен мен карсылдашып көрөйүн деп жаш кезинен баштап жалындап, кыргыздын эли үчүн жанын аябай, кичинесинен баштап эл үчүн күйгөн да. Биздин балдарыбыз дагы эл үчүн күйүп, Манас атасынын тарыхын, келечегин ушулар жакшы кылып айтып, бизден кийин ушулар узатып, баягы айткандай бала бакчаларда, жакшы жерлерде барышып айтып, мындан кийин ушу атабыздын тарыхын көтөрөт деген ойда мен бала чагын айтып берейин. Койлосо болгон жак,
Kara kalma kongon jok. Kokoylop tursa manasты. Желіккен балдар жеткені. Жеті чоқмыр төрт мұстап. Батырдың басына тиіп өткені. Жеті чоқмыр жегенде. Қыдыр ата қарабай. Қыраның мұнаспас көрсетті. Қылша жанын аябай. Тегерегін қарабай. Тепкілесті көрсетті. Тегеле жанын аябай. Майланған бұғдай жүзденіп. Көгін тұман көзденіп. Өртті көзі бек жайнап. Қар ойыншын қармап. Қалғадай қасқа теш. Қалайықтан басқа теш. Қасқа әпшігін алыптар. Қырқын басты оңдонып. Батырың осына қызыққана мұста салып. Айдарлы қара қалмағың. Тим қойған жанды тим қойбай. Тиді жаман салмағың. Күчөсөң дүпкө жеттейін. Күчөген еккен қалмақтар. Бәмір күрпілді шегеттейін. Үшінтіп маннат бақырып. Қырғызда ұрран чақырып. Қарадақы жонында. Қара чоқмыр қолында. Балдарға емми жеттеле. Чоқмыр өйне өттеле. Шекче малла бір қырап. Бүтчіт болып дырқылап. Қачқан малдар бұндан көп. Тоқтол албай қайбүрі. Тоғылынып кеткен бір бас сазға тығылып. Қалмақтың 80 баласын қалтырбай сүріп қалып тұр ғой қылаша кеткенін. Марат қолын жалып алып. Чөлті жүріп барысын, айлана қуып барарда, қалмақ билеп қаларда, қатты бүлік саларда, атекесі бай жақып, малдайытын çalıптыр, бодағырмының дампайып, үстінен шығып қалыптыр, сенден сойыл чаварға, теңіз қырғызмында жоқ, жөн жүрбесі иесін, қымыз күйген күйіме, қу алам жете текесік, менің қапқайдағы түйіме бұл тентектігін қой болсаң. Қозғалаң салат ұйқыма көп, мәні чауыл қайбай бертен өрістегі жылқыма. Çaçasың мен сыйған малымды төктірмек болдың, шунағыл бұл қалмақ ағанымды. Қойчы қимақ болдың жаным. Балдарды барын жапырып жақып пұсконы тосып алып барысын. Байырқыны қозғады, ұлың бала қырды деп, ұятты қалмақ қылбайбы. Ұсы сенің айыңдан, ұсы тұрған қырғызда, тақыр қырып салбайбы. Жақын бұғысын жиғыша, ашып көзді жұмғыша, ау екен балтан ақ жолтай сөйлегені жария қалың қырғыз ішінде. Қадыры бейік қары жағып жылқың менен жерге кір. Малға сенгеннің ауы, малың бала болуы, аруақты жақың атылық, балам малды чачар деп, адыр болдың мақұлық, қара адыр ма қарқайған, қарадан қайда бел қайда, абайлап жақын сөзімдік, аталас қырғыз ел қайда, кеше қыл чайғанды қырғанда, чам қарағың талқалап, кержен деген кезірді, терсегінен илгенде, бейлеп білген бай жақып, мұна сонда өлгенбіз, өлгенім еміне, бұл дұшманын қордығын, тәкімнің жолы көргенбіз, барды кергісін салғанда, баланы тартып арғанда, бұрылбай басып қайрылдық, малың тұрмақ жақыппай бір туғандан айрылдық, кеше қызықты қалмақ қылғанда. Қырғызды чауып алғанда, атаңның көрі дүние, өде алуы жоқ болдық, ұшы қалмақ алдында, ұл шықпадан тоқ болдық, деваженті ақпалта, айтпағандан айтқанда, мұна сонда қарасаң, білбегенде елгізген, білімді екен ақпалта, туйбағанды туйғызған, түйгінді екен ақпалта, өді шықса манасты, өбек қылып алалы, өлді түшсе манасты, жөлек қылып алалы, қырғыз бүткен чоғылып, еркелетіп көрелі, елен сағара қалмақты ұшыл манас балашын. Ажалғана жетсең өліңе, білімді ентіп қарасаң, қалқаманын санасаң, мұна сонда жақыппай, үйіне бары билады, бай бичесін қинады, бұл балаңды тыйғатын, бұл балаңды тыйбасаң, бұлышып кетсе қыттайға, қармасып кетсе қалмаққа, түйрі қарма баллатқа, алып арып балаңды, зынданына саллатқа, дейбо сентіп бай жақып, бақырып киріп алделе, бақырып киріп алғанда, ақбай бітсе сүйірді, анда тұрып кеп айтат, армансың өлбей бұл балаңды, артынып қалған екенсің, сенеме өлгенде көрген балаңды, аман болса бұл бала,
alıp beret öçüңdü. Geçen 6 aydan çıkkan göçüңdü. Divosentip bayağı adamın görü dünya. Akbi biçen ayt demi aman bolup жүргөндө gece kırgızdı çap talkalap biri karayı göçkende muna sonda ölgenmiz oşa turgan nerseni alıp beret dep aytıp anamına degitçen açıp gözü jumguçaң жылкы шыбасы оспур бал ошол оспур келиптир келгенин байбиче туруп көрүптүр ошондо туруп кеп айтып анашондоң ак сакалы жақын мінтіп бақырып, ақсақалы жайқалып, ошондо оспурду тосып ал деме, аны тосып алған соң, салам алейк алған соң, ошондо жақып қана тұрып кеп айтқанда деп айтат. Айнанайын оспурым, ушаты чоңдун деген баланы, дағы бердім өзіңе, дағы 5-6 жыл бағығыр, başına kalmadın taşın tağıgır bir adamga bilgizbey izdegenге tapkırvay uşu turgan mannasты aynanayın ospurum bağıp bergen dep aytıp bilbegenim bilgiz dep tuybagaным tuyguz dep adamdын көрү санатын барын минтип билгиз деп ошондо ospurга гана жакып тапшыр деңет. Айбалли, бар болуңуз бүгүн балдарды ээрчитип, өзүңүз шакирттерди артыңыздан өсө турган балдарды кошо ээрчитип, улуу Манас баягы бабабыздын баянынан куруп, анын ичинде ошол өзүңүздүн акыл насаат, келечек муундарга дагы айта турган тилектерди айтып бердиңиз. Бар болуңуз, чыгармачыл ийгилик. Кадырман калың журт, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин Залкар Манасчы Абдыманап Сапаралиев бабабыз өзүнүн шакирттери Нурислам тынчтык менен келип олтурат. Дайыма бар болуңуздар, ийгилик болсун, Манас айтыла берсин. Эл терден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр угуланат. Биз болсо кийинки көрсөтүүдө жолукканча сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.